Туугандар, амансыздарбы? Бүгүн эми могу видеону жакшылап караттыңыздар бизди. Сиздерге бир мощный нерсе таап койдум да. Бир аз акчабыз бар. Не кылсак, кандай десем, эң маржинальный десек туура болсо керек муну бул жумушту. Тысячи мелочей. Же болбосо Кыргызстанда жүрөт, баардыгы 50 сом, все по 50, баардыгы 100 сомдон деген магазиндер бар, Эми ошонун могу Кытайдагы бир магазин десек туура болот. Бул жердеги баалар туугандар баардыгы 2 юанга чейин. Же болбосо 24 сомго чейин туугандар. Сиздер ушундай магазин ачабыз, тысячи мелочей же все по 50 магазин ачабыз деп атсаңыздар, бизди жакшылап карап туруңуздар. Моякты бүт тааныштырып чыгабыз. Эми бир эмесин айта кетели. Бул жакта мына могул бааларыны мындай эч коркпой эле коюңуздар. Айтып атабыз, булар 1 юань 12 сомдон 24 сомго чейин олар товарлардын баары. Азыр эми бул жакта сиздер менен бир тааныштырабыз. Не товарлары бар, сиздерге канча сом менен жетип барат колуңуздарга, анан кантип аласыздар, кантип жөнөтүлөт. Буякта чоң бир склады дагы бар. Аны дагы тааныштырабыз сиздер менен. Анда товарларды бир көрсөк анда кеттик. Мына биринчи эле эң эле мына айымдарыбыз кызыккан идиш аяктардан баштайлы. Мына моолар мына мындай болгон чынылар баардыгы молар. Бааларын айтып атам отуңдар, эч коркпой эле коңуздар. Молар 12 сомдон 24 сомго чейин. Молар баардыгы мына. Көрүп атасыздарбы? Чынылар, биякта мындай болгон тарелкалар турат. Эми мындай видео бир аз туугандар мындай узунураак болуп кетиши мүмкүн. Бирок өтө кызыктуу болот. Азыр биз өзүбүз дагы мындай келип алып, мындай бир аз болсо да мындай таң калып атам да, чынын айткандачы. Мына мындай тарелкалар. Кыскасы, тысячи мелочейде эмне болсо, баардыгы ушул жерде бар туугандар. Анан бир фишканы айта кетели сиздерге. Сиздер 400 квадрат экен азыр моякта ушундай эме жасап коюптур. Бул типа макет десек туура болот да, бул жерде мындай көргөзмө. Сиздер ушундай кылып магазин ачсаңыздар болот деген мааниде атайын эме кылып коюшкан. Көргөзмө да, эмнече айткандачы. Сиздерде 400 квадрат метр магазиниңиздер болгон болсо, буларга размерлерин айтып туруп эле дизайнерлерге берсеңиздер бул жака, сиздердин магазиниңиздер да визуально көрүнүшүнү так ушундай кылып туруп дизайнер эмелерин иштеп чыгарып берет сиздерге. Мына көрдүңүздөр, моякта товарларынды көрө берели. Стакандар дагы молар. Баардыгы эле ошол 1 юандан 2 юанга чейин молардын баары. Эми баалары ар кандай. Эч бирок эметиштин кереги жок. Мына мындай болгон идиштер. Мен жакшы бир көрүп кете береличи сиздер менен. Идиш аяктарды бир көрдүңүздөр окшойт. Мына эме менен дагы кандай десек, 05 план менен дагы бир көргөзүп койсок болот бияктарды. Булар чынылар баардыгы эле туугандар, могу бир данасына эсептелет. Ушулар 10 сомдон 24 сомго чейин болот туугандар, баардыгы. Эми андан ары дагы эмнелер кетет? Окуу куралдары. Мындай болгон тетрадьтар, ручкалар, пачкалары менен ручкалар бар экен. Биякта эмнелер турат дагы мына. Мындай болгон влажный салфеткалар. Эми биягына дагы өтөлү. Мына. Үй тиричиликке эмне кетсе бир 70-80% нерселер баардыгы бар экен да, мына үйгө кетчү нерселерчи. Мына азыр нары жактарында идиш аяктар бар, пластиковый, аларды да көргөзөбүз. Эми моягы мындай тазалоочу каражаттар, мыламоющий наркотиктер башталып кетти мына. Влажный салфетка, кулак тазалагычтар, мына тиш тазалагыч. Буларда тиш тазалагычтар экен. Mo стретчтер. Булар дагы ошол баалар эле 10 сомдон 24 сомго чейин болот молардын бар эле. Анан сиздер толук бааларын билгиңиздер келсе, азыр алдында сиздер буякты кантип тандап аласыздар товарды, ошону дагы кенен түшүндүрүп беребиз. Мына губкалар турат буякта. Эми балдардын оюнчуктары башталып кетти буягынанчы. Мына мындай болгон оюнчуктар. Көрдүңүздөр,
Моягында да эмнелер бар экен мына. Эмне болгон сүлгүлөр турат. Негизи туугандар. Все по 50, бардыгы 50 сом, бардыгы 100 сом деген магазиндер. Кытайда деле бар да андай магазиндерчи. Бардыгы 3 юан, бардыгы 4 юан дегендер. Бардыгы ушундай жерлерден алышат. Именно мол магазин болсо 170 өлкөгө экспорт кылат экен. Именно ушундай тысячи мелочей арзан товар боюнча. Мына. Мындай бейжиктер, наушниктер. Жыйырма сом болушу мүмкүн, ашып кетсечи. Ну, кыскасы туугандар, бардык нерселер эле ошол жана айтканыбыздай эле 12 сомдон 24 сомго чейин. Эми мояктарды бир-бир тааныштырып чыга эле сиздерге. Дагы эмнелер бар? Момундай шляпалар дагы бар экен. Бул дагы 20 сом тегерек болушу мүмкүн эми. Мына. Тиричиликке керектүү. Эми биз шашпай көргөзүп атам туугандар. Видео жана айтканым эле бир аз узак болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр. Потому что биз сиздерге жакшылап көргөзөлү. Бул жумушту өтө мына азыр буякта элди карасаңыздар. Мына. Булар бардыгы мындай десек туура болот туугандар. Өздөрүнүн өлкөлөрүнө чыгарып аткандар буларчы. Бардыгы ар кайсы жактан элдер жүрүшөт. Ушулар бардыгы өздөрүнүн өлкөлөрүнө ушундай магазиндерди ачкан адамдар буларчы. Өздөрүнө товар табып ушундай эме кылып жүрүшөт. Эми товарларында могуларды карасаңыздар могулар. Мындай набор карандаш, ручка, мындай блокноттор бар экен. Дагы эмнелер? Үйгө кетчү. Ажатканага кетчү нерселер. Мына, көрдүңүздөр, а? Эми моягында мына брелок, кыскасы эми тысячи мелочей да, бүт бары бар. Мына. Эми могул жакта мыломойщик башталып кетти мына. Мындай самындар. Мындай жидкий самындар турат буякта. Олардын дагы баалары бүт эле туугандар айтып атабыз. Буякта 2 юанга чейинки нерселер коюлган. Кээ биркилери 1,5 юан, кээ биркилери 1 юан болушу мүмкүн. Дагы азыр алдын карап турсаңыздар, кантип аласыздар, анда айтып беребиз. Мындай тиш пастасы. Бул дагы 2 юанга чейин. Көрсөңүздөр болот бүт баарыны. Эми могул жагында туугандар, кухняга керектүү нерселер башталып кетти мына. Ошондой эле союз картошка тазалагычтар, момундай идиштер, металлический экен могул, нержавейкадан. Момундай болгон идиштер, кашык, вилка, ошол эмеге кетчү нерселер эле мына. Момундайлардын баары моягында бүт кухняга кетчү нерселер экен туугандар. Мына. Момундайлар дагы бар экен. Кыскасы мында бир-бир көргөзүп берели. Батырактан көргөзүүгө аракет кылайын туугандар, потому что айтып атабыз, бул жактан азыр көргөзчү нерсе аябай эле көп сиздерге. Мына. Кайчы, кыскасы көрсөңүздөр. Моягында уже эме нерселер башталып кетти. Пластиктен жасалган. Мына. Чака, ошол эле мындай эмелер. Көрдүңүздөр, Могулардын бардыгы ошол жана сиздер билген эле баары 50 сом, баары 100 сом магазиндеги нерселердин баары ушул жерде бар туугандар. Таба аласыздар. Отвертка, момундай самын салгычтар турат. Мына. Оянда да эмнелер бар экен? Стакан экен, одноразовый. Мына. Эми ол жагында да кыскасы перчаткалар турат, мындай резиновый. Көрдүңүздөрбү? Булардын баардыгы туугандар айтып атабыз жана 24 сомго чейин булардын бардык товарлар. Мына, бу жакта кийим илгичтер турат. Биздин айымдарыбыз жактырган мына. Булардын баалары деле ошондой эле чыгат туугандар. Анан бу жакта да эмнелер бар экен? Көрүп кете берели сиздер менен. Шашпай тааныштырайын.
Мындай болгон нерселер. Самоклейші. Мындай болгон союз картошка турачу астына коюп алып кухняга мындагы. Мына зубной щеткалар биягында турат. Булардын дагы баалары ошол эле 1,5 же 1 юан, ушу 2 юанга чейин бардыгы эле туугандар. Моякта дагы сүлгүлөр турат. Моякта бул щеткаларды бири-бириге көргөзүп коюп өтүп кетели. Эми моягында үй тиричиликке керектүү нерселер мына шпатель, эмеси менен набор экен мына. Шпатель менен щетка. Туугандар, бир көрдүңүздөр окшойт, да? Эми товарды кыскасы общий эмеси боюнча 190 миң ары кандай товар бар экен. Эми мунун баарын көрсөтүп отурушка бизде тилекке каршы убактыбыз дагы жетпейт, зеригип да кетесиздер да сиздер. Ошон үчүн мындай кылалы эми. Сиздер кантип алсаңыздар болот бул жактагы товарларды десеңиздер. Например, 400 квадрат мен магазиним бар. И ушул сыяктуу магазин кылабыз десеңиздер, жана айтканыбыздай эле бул жака дизайнерлерге сиздер магазиниңиздердин чертежду бересиздер. Ошол сиздерге бүт дайындап беришет туугандар. Силер момундай ушул жерге ушуну тизсең жакшы болот. Кыскасы, визуально бир караганда ушундай магазин кылып алсаңыздар болот өзүңүздөргөчү. И дагы бир эмесин айта кетели, момундай стеллаждар, полкаларыны дагы кааласаңыздар өздөрү ушундай логолор менен же өзүңүздөрдүн логоңуздарды деле чаптатып туруп момундай стеллаждарды сиздердин стилде кылып туруп бүт баарын жазап беришет туугандар. Арзан баада кылып беребиз дейт буларды дагы. Ну кыскасы, жериңиздер бар, то есть помещение бар сиздерде, баардыгы 50 сом, магазин ачам десеңиздер, болду. Мындай эле проектти бересиздер, булар сиздерге бүт баарын дайындап беришет. Ушундай нерселерди ал, ушундан ушунча штук ал, бүт баарын дайындап беришет туугандар. Анан муну биз азыр сүйлөшсөк, бир контейнер алсаңыздар сиздерге өтө выгодно түшөт экен туугандар. Бир контейнерге 140 миң штук нерсе кетет экен. Муну аралаштырып туруп, сиздерге мындай өздөрү мындай тактап туруп эметип бергендечи, мисалы оор нерселер турат. 1 килограмм нерселер да бар да. Аны мисалы каргосуну кымбат чыгып кетиши мүмкүн да. Ошолорду мындай теңшеп туруп, бардыгыны теңшегенде 140 миң нерсе түшөт экен сиздерге. 140 миң. Муну сиздер бөлүп көрүңүздөр. 140 миң штук мондай майда чүйдө алсаңыздар, ошонун баасы болгону 30 миңден 40 миң долларга чейин түшөт экен туугандар. Ошондо сиздерге 20 центтин тегерегинде түшүп калат. Ну, в общем, бир 20 сомдун тегереги менен сиздерге түшкөн болсо, ар бир алган нерсеңиздер аякта бүт нерсе болот да. Момундан 100 штук, мындан 200, 190 миң штук деп атабыз го негизи ассортиментичи. Ошондон сиздерге мындай ушу магазин турса, визуально бир караганда ушул нерселердин баары болгондой кылып туруп мындай теңшеп берет экен сиздергечи. Кыскасы, 30 миң, 40 миң долларым бар, помещениям бар дегендер байланышып койсоңуздар, бүт баарын сиздерге түшүндүрүп, жакшылап эметип беребиз. Ну, өзүңүздөр карап көрөсүздөр региондоруңуздаргачы. Может, сиздерде ушул нерселер 50 сомдон сатылат. Азыр биз Россияга өзүбүз алып атабыз. Аякта уже 100 рубль деп коебуз деп атат. Кыргызстандыкы канча болот билбейбиз. Аны өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Кыскасы, мояктагы нерселер баары эле сиздерге 20 сом менен айланат. Жеткенге чейинки карго-марголор менен аларыны сиздер бизге байланышып отурган болсоңуздар, бүт баарыны түшүндүрүп беребиз. Ошондо деле сиздер ошо 50 сомдук десеңиздер, 50 сомдук, 100 сомдук десеңиздер, 100 сомдук магазин ачсаңыздар болот мояктагы нерселер менен. Анда кеттик. Эми мындай кылалы, туугандар. Бул жактагы товарлар кантип сакталат и кантип жөнөтүлөт деген суроо бар. Аны сиздерге моякта бир чоң склад бар. Аякта көргөзөбүз. Кеттик. Ушундай эле кете берели. Видеону өчүрбөй эле коелу азыр. Моякта көрүп аткан нерселериңиздер баары эле могу. Носки, маски, алар баары эле бир 10 сом, 15 сом тегерегинде. Мына бижутерия турат биякта. Момундай нерселер деле бир 10 сом, 15 сом тегерегинде эле болушу мүмкүн. Мына момундай болгон Абадоктор. Кыскасы, туугандар,
бир тааныштырып чыкты окшойт. Эми мояктан сиздерге ушул товарларды кантип чыгара беришет сиздерге. Сиздер, например, анан эмесин да сразу айтып коеюн. Сиздер 30 000 долларым бар. Өзүм ошол бардыгы 50 сом деген магазин ачайын дедиңиздерби? Сиздер бизге байланышсаңыздар, биз сиздерге аккаунт беребиз, мояктан өзүбүз аштыртып. Аккаунт бергенибизде аякта бүт каталогдордун бардыгы бар ошо. 190 000 товардын бардык каталогу болот. Өзүңүздөр кирип эле момундай тандай бересиздер. Момундан 100 штук, 200 штук деп тандасаңыздар деле алды эле болот. Туугандар, эми бир момент бар. Бул өзү 2 зданиядан турат экен. Чоңдугу аябай эле чоң да бул складтынчы. Жана айткан 190 000 ар кандай товарлар кайсы жерде коюлат, кайсы жерден көрө алабыз дегенге эми жүрүңүздөр буякта көргүзөлү. Мына. Жанакы товарлардын бардыгы ушундай складтарда сакталат. Эми складтын эмесин көргөзөлү сиздерге мына. Не деген объем дейсиң го кыскасы мына. Момундай чачка такчуу нерселер, моягы туугандар бүт эле склад. Моякты бүт көрсөк болот мына. Сиздер ошол эмесине карап туруп эле тандай бересиздер мояктанчы мына. Тысячи мелочей туугандар. Мояк именно могу чоң бир эме экен да, бул компания десек туруп болот. Именно ошондой сиздер акчаңыздарды алып келдиңиздер, тысячи мелочей ачам ушунча квадратка десеңиздер, болду сиздерге өздөрү бүт баарын дайындап беришет. Кеттик анда. Бир эмени айтып коем сиздерге. Өзбекстан бар билесиздер, Өзбекстан бир эле киши алат экен. Еще булар эме кылып коюптур мындай. Дилер кылып коюптур. Өзбекстанга бир эле киши алам деп туруп 5 миллион доллар деди. Ушундай таштап коюптур да, Өзбекстанга эч кимге сатпайсың дептир. Булар азыр келип каяка сатасыңар дейт. Анан биз айттык Россияга, анан Кыргызстанга десек, Кыргызстанга болуп, бирок Өзбекстанга болбойт деди да. Сразу эле айтты анысынчы. Өзбекстанга себеби бизди уже алып койгон адамдары дейт. Бир киши уже полный монополия кылып коюптур. Сиздер деле эсик кааласаңыздар, акчаңыздар болгон болсо ушундай кылып койсоңуздар болот. Мына. Товарлар да эми моякта не деген гана товарлар бар мына. Кырнак алгыч, балекет-салекеттин баары бар экен да, короче, мояктачы мына. Брелоктор. Эми дагы дальше кете береличи мен. Кызыктуураак нерселерди көргөзүп коюп атам сиздерге. Буякта носкилер турат. Мына. Була деле бир носки, ошол эле бир 7 сом, 8 сом, 10 сом тегерегинде эле. Тысячи мелочейдин ичинде бүт баары бар экен да. Мыла, мойка, парфюмдар турат, жана кыздар иштетчү, тарак, марак, кыскасы бүт балекеттин баарын табасыздар кыскасы. Момундай болгон. Оюнчуктар мына моякта 4 таандан салынып тура көрдүңүздөр. Булардын ар бири ошондо бир 10 сом, 20 сом эле тегерегинде ар бири. Мына булар сүлгүлөр. Чыгарайын десем бирөөсү чыкпайт экен болчу. Мына. Моякта мына постельный бельелор турат моякта, подушканыкы. Көрдүңүздөрбү туугандар? Булардын бардыгы эле ошол айтканыбыздай эле, эми канча жолу кайталап атам уже. 10 сом, 20 сом. Эч баасыны мына могу канча болот дебей эле коюңуздар, чын эле. Бардыгы ошо 10 сомдон 20 сомго чейин. Эч коркпой эле коюңуздар бааларын. Эми азыр бул товарлар кантип жөнөтүлөт дегенге астына түшө эле дагы, астында азыр фураларга жүктөлүп аткан. По факту көргөзүп беребиз, кайсы өлкөлөргө кетип атканын дагы айтабыз. Кантип чыгып кетет. Жана айтканыбыздай эле бир контейнер алсаңыздар, сиздерге жакшылардан түшөт. Барып алып өзүңүздөр ошол кааласаңыздар 50 сомдон, кааласаңыздар 100 сомдон сатып бересиздер. Анан 100 сом дегенге туугандар, бул жакта эки категорияга бөлүнөт экен. Могу бир склад болду. Ушул эле бир эле магазиндин бир склады десек туура болот. Анан экинчи склады бар экен. Ал жактагылар уже 5-6 юань дейт. Мояктан, например, сиздер 50 сомдук магазин ачсаңыздар, эси 100 сомдук бир аз кымбатыраак магазин ачам десеңиздер, башка магазини бар экен, башка склады бар экен. Ошонун сиздер эмесин алсаңыздар болот экен. Дилерствосын алсаңыздар болот, ошондой эле бияктагыдай эле. Ал жактагы товарлар вообще башкача дейт. Мындай күнүмдүк иштелип аткан тысячи мелочейдин мына кымбатырактары дейт да. Мояктагы товарлардан өзгөчөлөнөт дейт.
Аяқта уже 10 юанға чейінгі нәрселер дағы бар екен. Қысқасы ушундай. Если қымбатырақ магазинде сауда етсеңіздер, ошол жақты дағы барып көргөзүп беребиз сіздерге. Бұл жақты қарай тұрған болсақ, мына қыздардың жана туш, муш неме кылчу жер косметика дейм. Косметика дедим, косметика кысқасы. Қыздар иштетчү эмелер бардыгы эле ошондой моп. Пачкасы менен ашып кетсе бир 20 сом болот. Мына. Бул жакта болсо, мына сразу эле көргөзөйүн. Мына. Бул нерселер дагы бардыгы эле туугандар. Ошол 10 сомдон 20 сомго чейин бардыгы. Кыздардын товарларынын баары бар экен, бул жакта көрсөңүздөр. Бетке коючу, мо тырнактар турат. Олардын бир пачкасы ошондо 10 сом 20 сом болот ошондо. Көрдүңүздөр, Дагы эмнелерди көрүп атам мен бу жакта. Мындай эле ошол карандаштар, кыздар иштетчү. Бул да бирдеме экен. Кыскасы бул кыздардын товарларын көп түшүнбөй атам. Ошол себептен тура түшүнөсүздөр. Мындай болгон мончоктор, короче, мына. Мындай тагып алайынчы сразу эле мына. Молар дагы бүт баары ошонун эле ичинде кетет туугандар. Бюджеттери, бул. Көрдүңүздөрбү? Бул жактын баары мончок экен да, кыскасы. Бул жакта бирдемелер жүрөт мына. Бул кабатында болсо туугандар, металлический нерселер бүт баары сакталат экен. Бычак, кайчы, инструменттер, мына бул жактан сразу эле көргөзүп баштайлы сиздерге. Мына. Мындай нерселер деле бардыгы 10 сом, 20 сом. Мына. Бычактар 10 сом, 20 сом. Мындай болгон наборлор. Кыскасы бул жакта мындайдан узун кете берет, ар жакка чейин. Эми ар биrini көргөзүп отуруштун кереги деле жок болсо керек мына. Мындайлар штугуна ошол эле 10 сом, 20 сом. Бул жакта кашыктар турат. Мындай кашыктар турат. Кыскасы кухняга кетчү металлический нерселердин бардыгы мына. Муну эмне дейт сиздерде? Чөмүч дейби? Бизде Кыргызстанда ар кайсы жакта ар кандай айтат го муну. Мына. Мындай болгон наборлор 20 сомго чейин булар да. Кашык набор, вилкасы менен. Оларды жана эмеден көргөнбүз. Мына. Мындай наборлор дагы 20 сомго, не деген баа бул? Кыскасы мындайдан кете берсек туугандар, жанакыл шоурумдагы нерселердин бардыгы ушул жакта сакталат, көрдүңүздөр, Могу жактан дальше кете берсек негизи эме көп эле. Анан биз эми биринчи кабатка түшөлү. Булар кантип отправка болот, кантип салынат дегенге ошол жактан бүт баарына жооп аласыздар, кеттик. Туугандар, бул кабат болсо, экинчи кабат, бул жерде болсо бардык товарлар упаковка болот. Мына, момундай болгон картондорго салынып, азыр могу жакта бир-бир көргөзөлү сиздерге, кеттик. Лентага салынып туруп эле упаковка болот. Анан ар бир клиенттин өзүнө момундай болуп туруп эле код берилди, поддонго салынды. Анан ушу менен эле каргого жүктөлө берет. Мына. Могу жакта көрсөңүздөр, бүт бардык упаковка болуп атат. Көрдүңүздөр, Эми могу жагында да ошончо да бар. Жана айтканыбыздай эле булар 170 өлкөгө бүт баары ошондой бардыгы 50 сом тысячи мелочей жөнөткөн чоң бир компания туугандар. Андыктан биринчи катарга түшөлү дагы ошол жактан кантип чыгып кетет ошону көрөлү. Бул болсо биринчи кабат эми. Эми бул финишный эмеси болуп калат. Мындай товарлар упаковкасы болду, акырында чогултулуп туруп эле, анан моягынан фураларга мына көрсөңүздөр болот. Фураларга жүктөлүп туруп эле полностью чыгып кетет ушул жерден туугандар. Мына көрдүңүздөр, бул жакта бир клиенттин товары бияка чогулду,
экинчисиники бияка чогулду. Сиздерге өзүңүздөргө код берилип туруп эле 2-3 күндүн ичинде бир фура заказга турган болсоңуздар, 2-3 күндүн ичинде даярдалып туруп эле полностью чыгып кетет. Эми болсо туугандар, могу сыртын бир-бир көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жакта бир здание турат. Бул жагында экинчи здание. Молардын бардыгы туугандар ошол сиздер билген эле 1 юань, 2 юандык же болбосо 10 сомдон 24 сомго чейинки магазиндин складдары. Сиздерге кызык болгон болсо туугандар, бизге байланышып койсоңуздар болот. Ушундай магазин ачабыз деп аткандар болсо, биз менен байланышып койсоңуздар болот. Жаткан.